этой витрине представлена история. Бул текчеде дүйнөлүк жана Кыргызстандын аймагында жүгүртүлгөн тыйындардын жыйындысы. Байыркы кылымдарга таандык бул тарыхый тыйындар учурда Улуттук банктын музейинде сакталууда. Бул темир акчалар аркылуу байыркы элдин жашоо тиричилигин, үрп-адат, каада салтын, ошондой эле соода сатык, саясий мамилелерин билүүгө мүмкүн дейт тарыхчы Александр Камышев. На витрине представлена. Бул жерде болсо жалгыз Кыргызстандын аймагында табылган эң байыркы биздин доорго чейинки бычак тыйыны. Тарыхчынын айтымында кыргыз жергесинде биринчи жолу акча 8-кылымдын орто ченинде жүгүртүүгө киргизилген. Алгач жез тыйындар азыркы Чүй жана Талас өрөндөрүндө тараган. Монеты очень интересны, они разнообразные. А бул эң кызыктуу коло тыйындардан турган коллекция. Тургеш каганатына таандык. Биздин замандын 716-жылында Суяб шаарында жасалган. Музейге коюлган тыйындардын арасынан Кытай династиясына таандык бул уютулган жамынын тарыхы кызыктуу. Учурунда аны Кытай аймагынан алып чыгууга тыюу салыныптыр. Бирок бул жамбы Кыргызстанга кантип алынып келгени белгисиз. Азыркы күндө бул баалуу буюмдардын катарын толуктайт. Но все монеты, которые находятся в археологических раскопках, Негизинен археологиялык казуулардан табылган буюм, тайымдар музейге Жейлимдер академиясына тапшырылат. А бул жердеги тыйындар болсо өздүк коллекциялардан чогултулуп, музей ачканбыз. Бирок шартка байланыштуу музей бат эле жабылып калып, тыйындар сактоочу жайда кармалып турат. Эми музей ачылып, кадимкидей жанданып жатат. Музейге байыркы тыйындардан тышкары Улуттук банк чыгарган темир акчалар да коюлган. Алардын арасынан Манас эпосунун 1000 жылдыгына, Ош шаарынын 3000 жылдыгына арналган, ошондой эле Саймал, Уташ, Бурана, Ташрабат сыяктуу тарыхый жерлердин сүрөтү түшүрүлгөн тыйындарды кездештирүүгө болот. Учурда каалоочулар үчүн музейдин эшиги ачык. Кайыр Жайлообекова, Александр Симонов, НТС.